1, 2, 3. Шаха не санап атасың деп айтып атасыңар туғандар. Ассалаумалейкум жамаат. Ассалаумалейкум туғандар. Москвадамын жигиттер. Москваға келіп алдым. Конечно, азыр башкача болтам. Кыргызстанда кече Базакулон шаарында жүрдүм эле. 38 градус, 40 градус ысыкта. Бул жакка Москва жеңил кийим киіп алыппын. Карагыла жеңил кыр соккула мен. Москвада суук экен. Суу кандай? Баягындай Кыргызстанчалык эмес экен да. Бул жерде кичине ысык кийинет экенсиң. Курткалар менен. Короче, жигиттер, такси жамааты баарыңар ассалаумалейкум. Москвадамын. Шаха кайтып келди. Иштегени келдик жигиттер. Машина алдым, машинаны астыда көрсөтөм, кандай машина алдым Шаха дегендерге азыр. Машинаны көрсөтөм, кайсы таксопарктан алдым, кандай условияда, кандай бар жок силерге айтып берем туугандар. Кайта келдик Москвага, иштейик, тирилик кылайлы, 1-2 сом табайлык деп. Кеттик, машинаны көрсөтөйм, 1-2-3. Наш сам сон, понятно, что ты уёб. Наш сам сон, ты делаешь всё хуёв. Пытаешься поспорить, притурить без понтов. И нету интереса доказывать тебе, кто я лох. Нету интереса доказывать, что ты пидор. Все, кому по кайфу отлизывают, ради вы. Так, жигиттер, машинаны алып, мына Москвага келдик. Ушул машинаны алдым. Мен тарта бересин. Так, машинаны жабып коюн да азыр. Машина Toyota Camry. Простой комплектация, полный эмес, потому что мен барганда таксопаркта полный комплектация жок болуп калды. Таксопарк билесиңер го туугандар, баягында Москвада иштеп жүргөндө ушул таксопарк менен мен чогуу иштешип, таксопаркты чогуу реклама кылып, менин тааныштарым, досторум баардыгы ушул таксопаркта иштейт да. Ошол таксопарктан алдым мен. Таксопарк рулим, номерин калтырып коем, чалып, менин атымдан барып машина алсаңыздар болот. Жигиттер, адреска барбай эле, камера ошо өтүрөр. Адреска барбай эле, ушул экранда номерлерге чалып, машина алсаңыздар болот. Если Шахадан келдимби, ошо телефондан чалсаңыздар, 2 күн бесплатный аренда болот. Например, бүгүн барып машина алдыңыз, 2 күн аренда төлөйсүз, 3-чү күндөн баштап аренда төлөйсүз. Ана тууганда таксопарк ишеничтүү. 5 айдан мен ушул таксопарк менен чогуу иштешип атам, ишеничтүү, мен өзүм 5 айдан иштеп атам. Силерге просто айтып кетип атам. Башка билбегендер кайсы таксопарктан алыш керек машина Шаха дегендер, мына таксопарк номер экранда, чалгыла, баргыла, машина алгыла. Таксопаркта 4000 машина болуптур жигиттер. 4000 машина ойлоп атасыңар. Ал деген 4000 машина мен любой машина бар жигиттер. Даже бизнес, хунчилер бар, айтилер, короче, любой машина бар. Camry, Sonata, Optima, китайский, Arizo жок. Бардыгы машиналар бар. Барып, алгыла, экрандай номерге чалгыла, заранее чалып туруп, бронировать этип коюп. Анан дагы жигиттер силерге ошо айтып берген, силерге бир нерсе айтып коюйн туугандар. Таксопаркка барып, Шаха, если биз мына Москвада таксиде иштеп жүргөндөр, мен билем да силер дагы ситуациядан мен өткөн. Баягы башка таксопарк менен урушуп, машина бербей коюп, силерде комментарий, правада комментарий болуп калса, силерде правада комментарий, легкий право, баягындай страшный право болсо машина бербейт. Если легкий комментарий болсо, ушул таксопарк номерге чалсаңыздар, экранга номерге, мен сүйлөшүп койдум жигиттер, право легкий комментарий болсо, машина алып иштесеңиздер болот. Если башка таксопарк сизге машина бербей аткан болсо, ушул номерге чалгыла, машина берет. Кеттик, таксопаркта айттым жигиттер. Машина Toyota Camry'де мынау акыркы иштедим го, Москвада ариза айдап, мына салонду берсең камераны, оператор. Салону простой эле жигиттер, Bluetooth жок, мындай обычный эле. Обычный эле жигиттер, мына карагыла, мына электропакет, электро да мына. Полный мындай. Мындай кожа болчу, мен алып койдум кожаны мына. Мына эле жигиттер, обычный эле, короче. Машина жаңы эле айтпайм, но состояниеси нормальный жигиттер машинаны. Бар жогу иштейт, бар жогу рол, мына таксопарк рулинен алгам. Так. Мына жигиттер, салон. Там туда-сюда кожа, рожа деп эмне дейт. Машинаны жууп, мына бар жогун кылып, Москвада туугандар Шаха
кайта келдиңби дегендерге. Ооба келип алдым туугандар, Москвага келдим. Ооба Матиз не болду дегенде мени баары Кыргызстанда тапкан видеолордун баардыгы көрүп азыр дагы келип үрдүңбү, стройкаларың эмне болду, Матиз эмне болду, үйлөрүң эмне болду дегендерге туугандар баары жок тура Матизди бөлөмө бердим, Вукутка бөлүп беришке, 10 айга барганда алам акчасын. Үй стройкасы бүтө элек, дагы эле кылыш керек, но мынерден иштесек, кудасы ишибиз жүрүшүп турса, мынерден акча жөнөтүп үйдү кылабыз. Москвага келгеним себеби, мен Москвада, не только Москвада, Россияда 20 жылдан бери жүрүп, Россияга көнүкүп калыпмын да, жигиттер, Россияны үнүтүп албай атам да, өтө өзгөчө кыйынчылык болуп атат. Россияны үнүтүш. Ушул таксиде бардыгы айтат го, таксиден чыгып кетиш, таксиде иштеген адам таксиден чыгып башка жумуш кылыш өтө өзгөчө кыйынчылык. Таксиден чыга албайсың. Бир такси кирдиңби, как наркотикте тууганда таксиден чыгып кетиш кыйын. Өтө кыйын болот. Ошо мен деле мына башка жумуш кылам деп Базоколонго бардым, Новосибирге бардым, баары жок бардым, сөйрөм кайта ушу таксиге келе берем да. Неге? Такси как наркотик болуп калганда өзүнө тарта берет да. Күнүнө акчаң бар чөнтөгүңдө, күнүгө жеп ичесиң, акчаң любой время иштетесиң, ошондой. Москвага келип бул видео тартып аткан себеби неге мындай кана иш кандай болуп атат экен, ошолор тартпайсыңбы дегендерге, жигиттер. Просто ушундай видео чыгарып коюп атам бүгүн, эртең уже bundan бuyагы только такси видеолору чыгат, канча иштедим, эмне жаңылыктар, эмне болуп атат, кандай болуп атат, жумуш кандай, заказ барбы, кайф барбы, канча иштеп атат Москвада таксилер, ошолорду тартам. Просто ал силерге связьга чыгып, ушундай видео тартып койдум, болушунча связьга мындай чыгып койдум да, жигиттер. Комментарийге лайк басып, комментарий лайктан басып, комментарий жазып, каналга катталып, колдоп коюңуздар, жигиттер. 10 000 подписчик болушубузга кичине калыптыр жигиттер. Колдоп, мындай шархан адуши колдоп койгула. Чоң рахмат. Мына ушул машинаны алдым. Эми ушул менен иш кылам, жумушка кылам. Таксопарк рулимден, таксопарк рулимге чоң рахмат. Мага келишиме машинаны сразу шаха алды, берип койду. Машинада иштеп, эми тирилик кылабыз жигиттер. Бизден кызмат болсо, билесиңер, кызматтан качпайбыз. Эл менен чогуу жүрүп, элге жардам кылып, ошондой да. Эми Москвада кичине пайда истейсиң, Москвага такси балдарга кандайдыр жардам тиеттен бар. Ушундай такси кандай болуп атат дегендерге, такси болуп атат экен туугандар, баардыгы иштеп атат, достор, тааныштар иштетишип атат. Но азыр кичине мына праздник 9 майдан кийин кичине эми баштанып калыптыр. Коэффициенти кичине жанып, эми Кудай алса кийинки видеодо өзүңөр көрөсүңөр. Такси кандай болуп атат, эмне болуп атат, силерге бар жокту видео съемка кылып көрсөтүп. Машина Toyota Camry'de жакшы экен туугандар. Так деп коюп эле, не дедиле жигиттер. Машинаны алдык, документтерди бүтүрдүк, бар жокту бүтүрүп, эртеңден жумушту баштайбыз жигиттер. Москвага келип алдым, Матизди, Кыргызстанда Матиз айдап, азыр мынерде Toyota Camry айдап атып, өзгөчө бир башка чоттан машина, жеңил, бая комфортный. Кыргызстанда билесиңер, Матизде тарака туруп, эшек араба вообще. Это өзгөчө кыйынчылык. Машинаны алдык, жумушту баштайбыз эртеден менен жумушка чыгып, Москвада жумуш кандай болуп атат, эмне болуп атат. Таксометр даяр, таксиге уже жумушка даяр да, короче, мына. Жумушка даяр, эртеден жумушка чыгып, иштеп, силерге көрсөтөм Москвада кандай болуп атат. Жаңылыктар, таксилер, ошондой. Москвага кайта келип алдымбы шаха, Кыргызстан болбоду дегендер. Жок, жигиттер, Кыргызстан деле сонун, Москва деле жакшы. Просто пока возможность бар Москвага келип иштеп алайын. Кыргызстанда да жашаганы, Кудай алса ошо күндөр келет, ошондо жашап, ошол жерде жүрөбүз. Пока что возможность бар, жашпыз, кичине движение кылып, башка Москвага келип, мындай кичине иштеп алайын, возможность бар, ошондой. Кыргызстанда жүрө бербейсиңби дегендерге, эми ал сүйлөп коюш оңой экен, действовать этиш керек да. Кыргызстанда жүргөндөн кийин жумуш кылыш керек, иштеш керек, бала чака дегенде, Москвада кичине оңой жигиттер, возможность бар иштешке. Мына көрүп атасыңар, такси иштесең кичине акча табасың, башка жерде иштесең акча табасың. Москвада возможностьтар бар. Ошондой жигиттер. Бардыңарга чоң салам, Москвадан суук салам жигиттер. Кыргызстандан ысык салам болсо, Москвадан суук салам. Бардыңарга ассаламу алейкум туугандар. Бардыңарга ийгилик, такси жамааты, жаңы видеолор чыгарып турам. Если чо, шаханын видеосу комментарияда, видеосу эмес, группасы.
Шахар Москведи группасыны WhatsApp'та билесиңер, менин группам бар Шахар Москве деген. Комментарийда ссылкасын коюп коем, жигиттер закрепить этип. Ошол жерде такси жамааты, община, таксине деп отат, эмне отат, не жаңылыктар, кандай документтер полный ошол группада Шахар Москве группасында община кармасаңыздар болот, жигиттер. Ушундай, Шахадан ассаламу алейкум, Москва. Покарать этебиз. Мактанбай покарать эле, иштейбиз, короче. Всем удачи.